Мен азыркы президентке кайрылайын дедим эле, убакыттар экен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизди 10 жыл колдоп жүргөн жигит катары айтарым. Жанакы кемпирабад деп жаткандардын үй бүлөсүнө өтө кыйын болду. Мен өзүм 6 ай жатып, сыз жерде, мышык ыйлай турган жерде подвалда жаттык. Молдовановкада да болду. Азыр үй бүлөсү кыйналып жатат. Келечекте Кыргызстандын жаш министр, президент боло турган уул кыздары, жигиттер жатат. Эжелер жатып чыкты. Ошолордун үй бүлөсүнө сиз дагы түрмөдө 4 жылдан ашык жаткан киши катары эркиндикке чыгарышыңызды сизден суранам. Кыргыз жараны катары. Алардын бирөөсүндө күнөөсү жок, мыйзамсыз камалды. Тилекке каршы бизди кафеге чакырган Талант Ишалиев деген адам бир күн дагы камалган жок. Кыргыз тарыхынын алдында, кыргыз элинин астында таза президент болом десеңиз, бир келишимге келип, ошол эле Адахан Мадымаровду, көчөкү фракциянын лидерин камалганын дагы бул мыйзамсыз. Себеби транспорт министри Нурлан Сулайманов дагы кол койгон, ал камалган жок. Адам ал протокол ниет, адам ниет үчүн камалбаш керек. Ошондой эле суу бер деп Арча Бешик селекцияда жайында суу сураган адамдар камалды. Дагы 3 тараптын суроосу бар. Ошолорду чыгарып коюшуңуздарды сиздерден суранам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, агалар, мамлекетти түптөгөн ата бабалар түптөп берген мамлекеттик сактап калалы. Эгемендүүлүк түбөлүктүү болсун десеңиздер, сиздерден сураныч. Ошолордун баары мыйзамсыз жатат. Ошолорду чыгарышыңыздарды Кыргыз жараны катары, кыргыз атуулу катары сиздерден суранып кетем. Себеби бул улуттук каналда мен күнүгө чыга бербейм. Азыр биздин башыбызда да кылмыш турат. Терең ойлонуңуздар. Бир келишимге келип, мамлекеттин эркиндигин сактап калалы. Рахмат.